убакта уже контейнерлерди ачып сатып атат. Биринчи жолу камок ачылганда мен өлө таң калдым да, ушундай да камок болуп мынтип окушкадан соода кылабызбы депчи. Анан кийин ал камок бүтүп уже павильон, уже ичине кирип соода болуп калды. Анан кийин уже торговый центрлер ачылып атат азыр кочодочу. Эми азыр онлайн болгондон бери, биз деген пандемиядан бери уже биздики деген бүт бара онлайн система. Үйдө отуруп эле каалаган тамагыбызды заказ берип атабыз. Онлайн отурганда билесиңерби, даже сабиз пияздарды дагы биз онлайн заказ берип койгонбуз. Ушул экинде азыр биз онлайн жашоодо жашап атабыз, 21-кылымда жашап атабыз. Биз ошон үчүн кылымга жараша өзүнүн ишин кылышыбыз керек. Азыр жок, мен кылбайм десе деле, мисалы үчүн силердин балдарыңар ушул ишти кылат. Потому что 2000-жылкылардан беркинин баардыгы дегенчи уже бул ушул кылымга даяр болуп төрөлгөн балдар. Хотя биз деген багы 1900 акылардын баардыгы тең эме болуп атпайбызбы, көп баш бербей атпайбызбы, бул андай мындай депчи. А булар болсо готовый, мына карасаңар телефондо сүйлөшүп отурат. Аз берсеңер оюн скачать этет. Ушул жерден YouTube'ду көрүшөт буларчы. Бешиктеги жаткан балдарга да берсеңер ошону кылат. Анткени готовый, ушул системага готовый төрөлүп атышат да. Ошон үчүн мына биздин ишибиз так ошо 21-кылымдын соодасы. Мен силерге жана айтып аткан продукциялардын баардыгы тең бул ошо биздин ден соолугубузга эме да, профилактикага алабыз. Бул өзүңөргө эле биздин компаниянын президенти айтып атат. Өзүңөргө эле өмүрүңөрдө бир жолу баягы ден соолугуңарга профилактика кылып алууга дагы ошол эле эмени ичкен эле продукцияңарды реклама кылып элдерге айта бергиле деп атат. Анткени деген мен деле мисалы үчүн 2 жыл мурун келгенде $200 алгам, $200 алып мен деле сонун результат алды өзүмдө. Азыркы учурда мен көтөрүп сатайын десем продукция жок. Мен только өзүмдүн результатымды айтып коем. Жанатан бери мен силерге деле продукциялар жөнүндө айтып атам да, бирок ошондо деле силерге результаттарды айтып атам да, мен только результат. Эмнеге коюп продукция саткан жокмун, потому что мен 2 жыл мурун ал продукцияны давно ичип койгонмун продукцияны. Ошондой да, бизге келгенде биздин эме условный единица деп коет компаниядачы $1 эме 90 сомго барабар эсептелинет. Ар бир компанияда өзлөрүнүн условный единицасы бар. Сыртта караса вообще акча ар бир секрет ошон үчүн условный эме акча коюп коет да ичиненчи. Өмүрүңөрдө бир жолу $15 регистрация кыласың. Ушул $15 дегенчи ушул офисти бекер колдонгонго силерге эме берет, мүмкүнчүлүк берет. Анан бизде деген продукцияларыбыз бар. Ошол продукциянын баардыгын компания доставка кылып берет, сервисный сбор, мисалы үчүн азыр любой адамдарыңарды алып келип ушул офиске иштей берсеңер болот. Даже деген Москванын офисине барсаңар деле, мына өмүрүңөрдө бир жолу компанияга $15 берген үчүн Москванын офисинде бекитип колдоносуңар. Өзбекстанга барсаң, Өзбекстандыкы, Казакстанга барсаң, Казакстандыкы. Полный жерде силер офис үчүн акча төлөбөйсүңөр. Анан ушул экинин ичинде бизде деген академия бизнеса деген бар. Силер регистрация болгон кезде эле мен азыр маркетинг планды айтып берсем, силер айтасыңар да мен кантип иш баштасам болот депди. Уже ар бир келген адамда суроо болот го. Ошол эки $15 ичинде академия бизнеса деген бар. Онлайн обучение 3 сааттык. Ушул экини окусаңар, пошагово силерге обучение үйрөтөт. И өзүңөр эле уже түшүнүп каласыңар да, бул жумушту кылыш керек экен депчи. Ошондой. То есть азыр мен силерге айтып аткан морки жерде вложение бул өзүңөргө ден соолугуңарга эле вложение. А морки $15 уже готовый франшиза. Онлайн под ключ системадан орун аласыңар. Бизде максимально кирсеңер $600. Жана мен айтып аткан продукциялардын баардыгы тең ар бири 9000 сомдон турат, то есть $100. Ошол экинден 6 продукция алсаңар $600 болуп калат. Же болбосо $200 алсаңар 2 продукция аласыңар. Спирулина алып да кирсеңер болот. Бир спирулина алып деле капталсаңар болот. Же болбосо $100 витамин А и Б деле ичип көрөйүн деп капталсаңар болот. Морки плюс $15 менен кошо болот. Ошондой, 615, 215, 165, 115 болот. Андан кийин, например, эркай меже деп коем, эркай. Көнүп калып турмун, эркай меже деп атып. Эркай келдиң да сенчи, бизге морки жерден бирөөнү тандайсың дагы, продукция алдында системага турасың. Ошол жерде анан бизде компаниянын эмеси, маркетинг планы бинарный, то есть эки команда менен иштейбиз биз. Бир жак сторонасы бир күчтүү лидер болсун, экинчи сторонасына эки күчтүү лидер. То есть бизде дегенчи канчалык адам көп чакыра берсең өзүңө жакшы да, бул жактачы. Анан бинарный деп коет, ошо эки команда менен иштейбиз. Мына эркай келдиң дагы, например, мени чакырдың деп коеюнчу. Вот мен келдим, бурма мен өзүм $200 алгам да. $200 алгам.
Ушу келип чакырып сени багы мен система койсом атты бизде компанияда уже 6 вид доход силерге возврат денег кылып берет. Биринчиси болсо ушу реферальный бонус. Бул 10% возврат денег. Например, $200 10% $20. Ушу $20 моментально кошелегиңа берет. Бул жактачы жанагындай бир жумада же болбосо бир айда же 15 күндө деген зарплата жок. Бизде каждый день ежеминутно, ежесекундно акча түшүп турат. Например, мен турдумбу система, моментально кабинетине акча түшөт. Көрдүңбү? И вывод денег $20 өйдө. Просто условиясы жанагы академия бизнесин окуп коесуң. 3 саат ошол окуткандан кийин моментально доступ болот. Экинчи жагынан, например, Жамиляны чакырдым деп коеюн, тоже Жамиля $200 келди деп коеюн, вот сразу андан да $20 түшөт. Анан Жамиляны чакырган кезде уже условияны аткарып атасың да, эки жагынан уже эки команда келди да, уже келгенде экинчи вид доход бинарды сразу ушу Жамиля түшкөндө моментально чогулуп түшүрүп берет. $20 түштү да, анан 5% бинар берилет, пока мондай командаңа разыраак кетсе 5%, уже командаңа ошойдо 6, 7, 8, 9 деп кетет да, ошондо 5 жерде 2 $10. Уже Жамиля түшкөндө уже $30 чогуу түшөт. Ошондо 20, 10, $50 уже эки киши чакырып уже иштеп койдум. Андан кийин точно ушу сендей кылып эле, вот мен дагы эки команда менен иштегенге жардам бересиң. Жамиляны дагы ушу эки команда түзгөнгө жардам бересиң. Эгерде үчүнчү адам болсо бул жакка түшүрөрсүң, төртүнчү адам болсо бул жакка түшүрөрсүң. Бирине перелив кылып эле командный биз бири-бирибизди колдоп эле чоңоюп кете беребиз да. Могу жакта адамдардын баардыгы теңчи. Бирөө $600 келиши мүмкүн, бирөө балким $150 келиши мүмкүн. Ар ким ар кандай келет. Бул жактачы количество адамдар саналбайт. Бул жакта именно компанияда кандай объем жасап атасың, ошол саналат да. Ошол экентипчи мына эркай карасаң, рефералка алдың, бинар алдың, мына мынтип теңелген сайын бинарларды алып атасың. Эгерде бул киши сени колдоп калса, кайра рефералка алып атасың. Ошол экентип ататчы, компания бул жерде карайт дагычы, сага үчүнчү вид доходду берет. Бул ушундай пассивный доход дегенчи бир да жерде жок да. Например, пассивный дегендечи сен кандай түшүнөсүң? Пассивный деген уже неактивный болуп калганбы? Жок. Сен кылып койгон жумушуңа постоянно акча келип түшүп турат да. Например, ушундай пассивтерди ачып алгандар бар го. Мисалы үчүн биздегилер болсо гос жумуштагылар мындай элестетет да, пассивдичи 10 жыл, 40 жыл, 30 жыл иштейм, мисалы үчүн, эмеде государствода. Анан деген пенсияга чыгам, трудовой эмет алып, андан кийин пенсиядан постоянно ай сайын пенсия келип турат го, вот пассивге чыгып да, вот ошондой сыяктуу да. А бул жакта болсо бизде пассивди эрте эле чыгарат. Мына жерде, например, пассивке даже бир күндө чыгып алсаң болот. Морки жерде менеджердин статусу жапканда командный объем морки $1000 болот да. Общий морки сен өзүң келгенсиң, командаң жазып атат. Мен келдим $200, бирөөнү чакырдым $600, вот ошол экинтип общий $1000 болгондо сага уже биринчи пассивди берет. Мо рефералка бинардан тышкары. Ошондо $1000 болгондо уже $50 эки айга пассивный доходко чыгат. Бүгүн деген 8 да, 8-inde сен командаң менен жазадың да $1000-чы. Кийинки 8-inde дагы мо $50 моментально түшөт, а кийинки 8-inde дагы $50 түшүп калат. Пока сен контракт жасасаң, жаза аласың. Көрдүңбү? Андан кийин ушул эки объемдарды алгандан кийинчи морекин обновление кылбайт. Бул кайра накопительный. Ушул экинде дагы командага уже келип атат артындачы. Ушинтип барат эле кайра общий $3000 товарооборот болуп калат. Ошондо $100 уже 2 айга пассивный доходко чыгарып алат. Морекинечи бизде бир жумада эле жасап койгондар болот да. Бир жумада жасап коюп, 2 айга уже $150 зарплата чыгып алышат. Андан кийин $3000 болгондо ушуга эле кошулуп $5000 оборот жасалат да, командный. $8000 товарооборот жасалганда уже $150 да. 3 айга пассивный доходко чыгарып коет. А бул жакта болсо мына мен жазып отурбай мындай көрсөтөйүн силерге. Бул жагында уже күнүмдүк түшүп турган эме бинарларды берип турат. Например, могу жерде 3 айга силер деген серебро деп $150 пассивге чыксаң, бул жагынан $200 бинар берилет. Андан кийинки объем мисалы үчүн $600 бинар берилет, $20000 болгондо уже 6 айга $200 пассивге чыгарып коет. 6 ай деген элестетсеңер, кийинки жарым жылга пассивный доход бар да. Андан ушул жерге келгенде компания айтат да, вот молодец, уже командаң менен ушундай объем жасадың, мен сени премия менен эметем, вознаграждение берем, давай путевка ал дагы барып эс алып кел дейт да. Ушул жерге келгенде биз деген биринчи жолу путевканы жапканда Дубайга барып келдик.
азыр дагы 8 октябрда дагы кетип атышат элдер бар. Мурун биз 150, 130 кишиден барсак, ушурекинде 350, 360 киши бар экен. Эсептесең, компания кандай тезлик менен өсүп атат да. Накопительный ушурекин. Морки сен путешествияга барып келгечекте, уже артыңдагы адамдар да сендей путешествияга баргысы келип калат экен да. Алар деле накопительный жазып атканда сенин уже кийинки объемун жазып алып калат. Ошондо $2400 бинар 12 ай бою $500. Азыр биздин морки iPhone деген телефонубузчу ошо компаниядан азыр Шайдыкы, вот меники, ошо компания берген $1000. Азыркылар болсо 13 Pro Max берип атат азыркылар да, ушул объемду жапкандыгы үчүн. И плюс $500 кийинки 1 жылга объем жазабасаңар деле постоянно пассивный доход болуп түшүп турат. Андан кийин бул объем жасагандан кийин бат эле бул жазылып калат экен, потому что бул жерде уже командаңар аябай чоң болуп калат да. Бирден экиден киши алып келгенде эле бул объем жазалат. $5400 бинар уже 18 ай бою $750. 1,5 жыл. Мына биз ушурекини жаптык да азырчы путевка на двоих деген берип өткөндө деген Шарм-эль-Шейхке алып келдик. Мен жолдошумду алып барып келдим, маламды алып барып келдим. Азырчы 18 айга чейин биз азыр бияка келбей койсок деле бизде доходубуз бар да, ай сайын стабильно түшүп турган. Ушурекини биз деген алып эле отура берели деген биздин эмебиз багы потологубуз бул эмес да, биз кийинки биздин потологубуз могу жерде мировой аэропортко чыгыш керек болуп атат да. Азыркы учурда мына азыр муну жаатабыз. Эсетсең, ошону жапканда мына $16100 бинар уже 30 ай бою $1000. Кийинки 2,5 жылга. Но ушурекини берген кездечи компания сага автомобиль берди. $20,000. Вот сенде болгон эле мамочка зикиреди. Как раз сенин балаң менен тең, ошол кыздын баласы азыркы учурда 11 ай болуптур да. Ушуреки деген онлайн эле иштеп атып, азыркы күндөчү автомобиль алып өткөндөчү ушундо 42 миллион теңге деп алды, биздин эме менен долларга алмаштыргандачы $84,000. Компания $20,000 берди. И морки доходдорду мен просто таблица катары эле көрсөтүп атам. По делу келгенде вообще башка бонус аласыңар да, вообще башкача акча аласыңар да. Ошондо анын айлыгы азыркы учурда $33,000 экен да, айынанчы. 64,000 кошуп туруп, бул жерде азыр быйылкы жылы чыккан 350 RX деген машина алды да, Lexus. Жапжаңы машина, салондон алып кетти да. Вот андан кийин мына бизде да ушуреки автомобилди алганчы, бизде Кыргызстандын Нурзада Сооданбекова деген кыз ровно 9 айда алган да. Ровно 1 жылда мондай квартира алып болгон. Квартираны алганда мына морки объем жазайт, командный, жерге келгенде ар бир бирден экиден алып келет эле бул объем жазылып калат экен. $26,600 бинар берилди, 36 ай бою $2,000. Эсесең, вперед 3 жылга $2,000. Иштесең да, бул болсо жөн эле бир күндө бир эле түшүрүп турган доход, аларды болсо ежеминутно, ежесекундно му бинарлар түшөт да, азыркы учурдачы. В день $500,000 иштеп коет в день. Андан кийин мына коттедж уже бриллиантовый директор болгондо коттедж, бул жерде уже компания $54,000 пулга кармап атат. Бинары уже $59,000. Болду, асабдык алсаң болот да. Бул жерге келгенде уже вице-президенттен статус берет, уже мировой аэропорт 2%. Бул жерде бриллиант болгондо болсо 48 ай бою $3,000. Кийинки 4 жылга $3,000. Биз дагы башында силерде болуп турган кездечи, ошо кантип жетет экен деп ойлочубуз да. Бирок азыркы күндө мына азыр биз прям телефонубузда көрсөтүп бере алабыз. Ушул доходдорду алып атабыз да азыркы учурдачы. Анан эң жакшысычы биздики мондай маркетинг планыбыз накопительный. Бир дагы эмгегиң эч жакка кетпей баалайт экен да. Көпчүлүк маркетинг пландардачы 1-ден 30-на чейин объем жазайт дагы 0 түшүп калат. Кайра 1-ден 30-на чейин объем жазайт 0 түшүп калат. Ошентип сен канча эмгек кылсаң деле сен эмгегиң бааланбайт да. Бул жакта биринчи келген күндөгү партнерыңдан берки бүт объемдордун баардыгы накопительный сени пошагово черепаший темп болсо дагы сени муркинде чоң ийгиликке жетсең болот экен да. Мисалы үчүн бизде көпчүлүк адамдар бар да, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеген адамдар бар да. Но от зарплаты до зарплаты ушурекинде 1-ден 30-на чейин иштеп жүргөн адамдар бар. Бизде болсо уже мына 3 жыл почти иштедик, зато бизде азыр доходдорубуз аябай чоң доход алып атабыз да. Ушуреки накопительный жардам менен да. Анан эң жакшысы могу жерде мировой аэропортто 2% чыгып алсак, уже пенсия пожизненно, мондай наследство калтырсаң болот балдарыңа.
Биз мурун американецтерди укчу элек го, балдарына наследство калтырып экен, акча калтырып кетиптир, анан балдар бөлүшө албайт депчи. Азыр эми могу система менен биз балдарыбызга калтырсак болот да, наследство калтырсак болот да. Ошол эки эме наследствосу уже $200,000. А жизнь ежемесячно аласың. Биз ушул жерге жетсек, даже ушул жер эмес, азыр деле биз канча деген адамдарга жардам берип атабыз. Мында көпчүлүк жанагы кайрымдуулукту акчасы бар адамдар кылып алат экен. Кайрымдуулук кылсаң болот, мечит салсаң болот, мектеп салсаң болот, мисалы үчүн больница салсаң болот, жол оңдосоң болот. Эми көп нерсени акчаң болсо кылсаң болот экен да. Аябай көп нерсечи. Биздин да ошо эмес, аябай кийинки эмес, мечтабыз, кыялыбыз ошол да. Аябай көп эмелерде кайрымдуулук кылабыз депчи, эгерде ушул жерге жетип калсакчы Кудайым буйрса. Бирок уже адамдар жетип баштады. Вот компания негизи 3 жыл болду иштеп баштаганганчы. Вот 3 жылда азыр алдында чектерчи уже $97,000 алат айына. Вообще ушундай уникальный маркетинг план келди. Биздин маркетинг пландын ошо преимуществосучу ошо өмүрүңдө бир эле жолу катталасың. Актив болосуң, өзүң ден соолугуңду аласың. Активизация деген жок, айына акча сал деген жок, жылына акча сал деген жок да. Жанагындай PVC бал деген жок, обновление деген жок, подтверждение статуса деген жок, мектеп жанагындай урезание деген жок. Бул жакта дагы жанагындай степ, уровень жап деген жок да. То есть командаңды алып кел дагы системага тургузуп эле, ушулар менен эле командаң менен бирге эле чоңоюп кете берсең болот. Эң жакшысычы бизде моркинде 4-5 вид доходубуз бар. Бул дегенчи неме да, структурный деген акча, чек от чека. Көпчүлүк маркетинг планды окусаңарчы, чек от чека дегенчи кийин бир статус жакканда башталат да. А бизде болсочу биринчи киши келгенден баштап чек от чека алып баштайбыз. Например, сен келдиң да Эркай, бул жерге. Мен келдим да артыңданчы, болма, Анан менин артыман мисалы үчүн Жамиля келди да. Вот Жамиля жазылып туруп, Жамилядан мага мисалы үчүн $20 түшсө, $20 дагы сага деген проценти сага түшүп баштайт. Моментально чек от чека лидерский акча түшүп баштайт. Например, азыр бул жакта мен азыр $5,000 зарплата алам да, эгерде могу жактан мисалы үчүн деген сен $600 жазылган болсоңчу, менин $5,000 20%-ин сен чек от чека кылып аласың. Ошондо $5,000 $1,000 сага компания мени алып келип лидер кылып өстүргөн үчүн чек от чека төлөп берет. Эгерде $200 кире турган болсоңчу сен, 15% возвращение болот. Бул жерде $750 айына сага чек от чека алып берет. А бул жакта $100 кирген болсо, сага 10% возвращение. Мен 5,000 алып атсам, сага $500. Ушлекини чек от чека кылып сага чыгып берет да. То есть даже бир мындай ситуациялар болуп калат го, бир ай келе албай каласың, эмегечи офиске. Зато сен артынан келген лидерлер иштеп атса, сага чек от чека ушлекинде доходдор чыгып турат. Көрдүңбү? А бизде болсо мындай адамдардан бир эле эмес да. Канча деген адамдарды алып келип өстүрүп атабыз азыр бул жерде. Ошон үчүн чек от чекадан дагы морки доходдордон өзүнчө отдельно түшүп турат. Анан эң жакшысы бул жакта бизде депозитный деген 6-чы вид доходубуз бар. Ушул эки могу алып аткан зарплатабыздын баардыгынын 10%-чи депозитке түшүп турат. Биз жана бир эле жолу продукция алып кире атпайбызбы? А кийин болсо ушул эки депозиттеги акчаларга эле жөн колубуздун учу менен эле сатып алып бекер өзүбүздүн ден соолугубузга профилактикалык продукцияларды колдонуп турабыз. Ушундай да, ушул эме маркетинг план в общем ушул экинде эле да. Жактыбы сага? Жеңил экен, Өтө жеңил. Өзүң жеңил. Өтө жеңил эме. Ошо мен дагы мына ушул компанияга келип, мына 3 жылдан бери иштеп атам. Жана айтып кеткендейчи, могу жакта мен сенде болуп маркетинг план окуп аткан кездечи, могу жерде путевканы көргөм да. Путевканы алсам, ушул жерден деп иштегем да. Анан азыркы учурда действительно ушул путевка менен биз Дубайга бардык, Турцияга бардык, Аланиягачы, анан Египетке бардык, Москвага баратасына жакында дагы директор болдум да, мен могу статус директорский статуста. Азырына жакында Черногорияга кетип атабыз, андан келип кайра Дубайга кетип атабыз. То есть ушул бир эле жолу киргенбиз, но зато канча преимущество болуп атат да от компаниячы. Анан iPhone телефон алдык, вот уже автомобиль жакта. 3 жылдын эмеси да, результаты да, көрдүңбү? Ошондуктан бул жактачы риск 0.
только өзүң эле вложение кыласың, моментально колуңарга деген продукцияны алып бересиң, и болду, мурки системадан уже орун алгандан кийин ошо франшиза эле сатасың, рекомендация кыласың, реклама кыласың. Бул жакта көп адамдар денсаулыктарына результат алат, ошо результаттарды эле айтып бересиңер, өзүңөрдүн результаттарды айтасыңар, потому что бул жака келип өзүңөр продукцияны ичпесеңерчи, баягы чын жүрөгүңөрдөн айта албайсыңар. Вот ошондуктан өзүңөр продукцияны алып ичип, өзүңөрдөн результат алганыңар аябай жакшы. Бирөө ичиптир, мындай алыптыр, мындай результат алыптыр деп койсоңор, алар уже анча иштебейт да. Вот мен ичтим, менден ушундай результат болду деген уже вообще совсем башкача иштейт да, алчы. Ошондуктан бул жактан обязательно продукция алып ичишиңер керек. Биринчи күндөн баштап эле сонун иштейт, действительно продукция аябай жакшы иштейт да. Ошон үчүн баягы продукт своего продукта деп коет го, любой жерге келгенде продукцияны ичишиңер керек да. Ошо анан бул жакта постоянство болуш керек. Эгерде чын эле жашоомду өзгөртөм десеңер, постоянно бир күндө 2 саат болсо дагы деп аракет кылышыңар керек. Анткени деген биз көпчүлүк учурда несерьезно деп эметебиз да, түшүнөбүз да бул бизнестичи. Наоборот, мен баягы 3 жылдан бери иштеп, ушул жакта баягы өзүмдүн опытымдан айтылганда бул өтө серьезный бизнес. Например, 3 жыл мурун деле балким силер жумушуңарга орношконсуңар да, от зарплаты до зарплаты болуп келатасыңар да, эч кандай жашооңор өзгөргөн жок. Кийинки 10 жылда деле силер ошол эле иштей бересиңер, вообще жашооңор өзгөрбөйт да. А мен 3 жылда менин жашоомчу до МРХС, после МРХС болуп өзгөрдү, кадимкидей. Мен мурун от зарплаты до зарплаты болуп жүрсөм, азыркы учурда кадимкидей финансовый эмеге свобода болдум. Өтө путешествияларга баратам, канча деген, мен даже түшүмө да кирбептир да, мен ошол жерлерге барам депчи. Өткөндө Египетке бардык, музейлерге бардык, вообще түшүмө. Жанагындай Красное мореге кирип ичинде жанагындай дайвинг кылдык, вообще рафтинг кылып атасыз, вообще ошондой эле мен түшүмө да кирген эмес ошондой нерселерчи. Бул жака келгенде кадимкидей бар жашоом өзгөрөт экен. Мен эң биринчи ушу маркетинг планды укканда элечи, ошо биздин президент айтып атпайбы, именно бул маркетинг план карапайым адамдар үчүн. Эгерде жашооңорду өзгөрткүңөр келсечи, ушуреки возможность кармап калгыла деп ушурекинде айткандачы, мага ошол сөз аябай моюма келген да. Мен карапайым элемин, до МРХС эле мышык ыйлагандай эле состояниеде болчумун, менчи чын эле. Ал мени кармап калышым керек экен, ошол возможность деп мен кармап калдым да. Прям болбойт дагы меники болот деп спонсорлорум давай, сеники бамбук болот деп мени аябай прям эме кылышчы, мотивация кылчу эле да. Меники бамбук болот да деп. Действительно азыркы учурда деген ушундай сонун результаттар болуп атат да. Ошондуктан баягы кичине болбой койсо, 1-2 адам койчу баягы сетевой турбайлы деп койсо элечи, биз деген жакшы ийгиликке жетели деп атканда эле бирөө баягы ийгиликке жетпеген адам совет берип койсо эле ошого бурулуп алып эле башка мурунку жашообузга кайрыла берет экенбиз да. Наоборот, жок, мен именно ушул жерде мен силерге көрсөтөм, ийгиликке жетип туруп, ушул жерде мен силерге доказывать этем деп келишиңер керек экен да. Прям күнүгө ушуреки продукция жөнүндө, маркетинг план жөнүндө айтып берсеңер эле вообще сонун результаттар келет да. Ошо TikTok сакы менен көрүп калатындар. ТикТокко жүктөсөңөр болот азыркы учурда, Инстаграмга жүктөсөңөр болот. Вообще соцсет, азыр мамочка в декрете деле бүт бардыгы тең ТикТок менен иштеп атышат. Регистрация. Полный ТикТок. Вообще сонун да. Рахмат.